Бүгін Қарақол шаардык пробация органы каттоодо турган адамдардын үйүнө рейд жүргөздү. Алар каттоодогу адамдардын жашоо шарты жана алардын иш менен камсыздалуусун, аны менен бирге социалдык, психологиялык, юридикалык жактан көйгөйлөрүнүн бар жогу менен таанышты. Караколдо пробацияда каттоодо турган 71 адам бар. Анын 10 аял киши болсо, 3 өспүрүм. Ал эми калганы эркек кишилер. Каракол шаардык пробация бөлүмүнүн көзөмөлүндө 71 адам каттоодо турат, анын 10 аял киши болсо, 3 өспүрүм, калганы эркек кишилер. Пробация кызматында каттоодо турган жарандар менен тыгыз иш алып барып, аларга социалдык, психологиялык жактан колдоо көрсөтүлүп, юридикалык көзөмөл жүргүзүлүп турат. Бүгүн Каракол шаардык пробация органы каттоодо турган жарандар менен жолугушту. Кылмыштын жеңил түрү менен жазага тартылган адамдар сот тарабынан пробация органдарынын көзөмөлүнө өткөрүлүп берилет. Бүгүнкү баргандардын бири карындашына болушуп кармалса, дагы бири дарычылык багытында наркотикалык зат катышкан ичимдикти ичип жүргөндүгү үчүн жеңил кылмыш катары пробацияга каттоого алынган. Карындашымдын жигити карындашымды тартып коюп, анан мен карындашым болсам деп, анан сабап салдым ал жигитин. Анан сабаганда да катуу сабап салыптырмын. Эмне менен сабадыңар? Эми кол менен эле. Анан аябай эме көк ала болуп, анан милицияга кайрылышып, анан мени следовательдер анан суракка алышып, анан сотко чейин үйдө эле болдум, сотко чейин жанагы чыкпоо жөнүндө немеге кол коюп берип коет. Анан сотко барганда адвокатым пробация сурап көрдү, анан сотто макул болду. Мурун мыйзам бузуулар болбогондуктан анан пробацияга жолдомо жиберишкен. Мун пробацияны күтүп, анан пробацияга алар тапкан мен дарылык жасагам. Оказывается, запрещено. Ошо менен неме болчу. Аны дарылыкка кандай ичет белеңер же? На, ичип неме болуп жүргөнбүз, неме болгон өпкөгө. Анан ошо Билген эмессиңер, бул болбойт экен, не? Ну, как дарылык неме деди, мага айтты, а мен не думал, да, не ожидал, что такое будет это. Что преступление неме болгондой. Анан ошо менен табылгандан кийин, неме болгондон кийин ошо 1 жыл берген. Уже почти 8 ай болду, ноябрда срогум бүтөт. Отметке барып жүрөм, баары жакшы. С их стороны у меня претензий нет ничего. Вовремя хожу, алар неме жок. Да, менен беседа кылат келгенде. Неме ошат, кандай неме деп. Андан да мурун бир келип кетип, көрүп кетишкен. Кандай жашап атам, неме болуп атам ошо. Пробация кызматкерлери менен биз биргеликте тыгыз байланышта иш алып барабыз. Пробация турган адамдарды келип контролдоп, көзөмөлдөп, пробация турган адамдар деген соттун токтому негизинде саат 6-да, саат 10-дон баштап эртеңки чейин чыгууга болбойт. Ошолорду карап көзөмөлдөп турабыз. Келип сурап, үйүндөбү, эмне иш кылып атат, ошол профилактик иштерди жүргүзөбүз, постоянно биздин контролдо. Мындан тышкары пробация органдары жергиликтүү муниципалдык кызматтар менен дагы тыгыз иш алып барышат. Алар жол эрежесин сактабаган, үй бүлөлүк зомбулук, шаардын мүлкүнө кандайдыр бир залал келтиргендер жана башка майда кылмыш иштерине аралашкандарды коомдук жумуштарга тартуу менен иш алып барышат. Укук бузуулар кодекси боюнча бизге коомдук ишке тартылган адамдар келет токтом боюнча. Ошонун арасынан 193 беренесинин унаны мас абалын айдоо боюнча көбүрөөк түшөт, жана үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 70 берене менен токтомдор келип түшөт. Ошону ишке аткарабыз, жана бизди муниципалдык ишканалар менен биргеликте ишке алып барабыз. Ошолорду күнүнө 4 сааттан эле уруксат берилген, 4 сааттан иштөгөн, жана ошонун 4 сааттан иштетип, ошол муниципал эмелер менен ишканалар менен биргеликте ишке алып барабыз. Маалымат катары айта кетсек, жаңы кылмыш жасап соттолгондор жаза мөөнөтүн абакта эмес, үй шартында өтө алышат. Алар кылмышкер деп эмес, жумшак түрдө пробация кардары деп аталат. Пробация органы өз ишин 2019-жылы баштаган. Негизги максат түрмөдө олтургандардын санын азайтуу болуп саналат. Алтынай Рыспай кызы, Нурлан Чойбеков, Мадина Бакирова, Атайын Ысык Көл жаңылыктары үчүн.